Амансыздарбы, ардактуу китеп сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен Гапыр Маматкуловичтен Акыл эмгегинин маданияты китебинен убакытты китеп окуунун кандай пайдалары бар, ошол тууралуу кенен кесири сүйлөшмөкчүбүз. Убакытты китеп окуу менен өткөрүү пайдалуу экендигин баарыбыз тең эле угуп келебиз. Бирок күнүнө 20-30 мүнөттү китепке арнап коюуга мойнубуз жар бербей келет. Азыр китеп окуу кандай пайдаларды алып келерин анык билип алууңуз күндөрүңүздү китеп окуу менен кооздоого жол ачат деп терең ишеним айтабыз. Биринчиден, китеп окуу стрессти азайтат. Сейилдөө, музыка угуу стресстен арылтат. Башыңызды чыңалткан бул оорчулукту жоюу китеп окуу менен да андан да жеңил болорун окумуштуулар аныкташкан. Андай абалда китеп окуу, музыка угуу жана сейилдөөгө караганда стресс абалынан 2-3 эсе тез арылтат. Демек, китеп окуу стресстен чыгуунун эң натыйжалуу жолу экен. Экинчиден, уйкусуздуктан арылтат. Китеп окуу эс алууну жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Уйку алдында телефон карап жатууда жана телевизор көрүүдө алардан чыккан ачык түстөр уйкуну качырып, мээге жакшы уктоо программасын түзүүгө жолтоо болот. Ал эми уйку алдында пайдалуу китеп окуу менен мээни тынчтандырып, жакшы ойлорду топтоп алуу менен уйкуга кетүүгө шарт түзүлөт. Үчүнчү, акылыңызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башкы каармандын кубаныч кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей болобуз. Көркөм чыгармаларды окуу менен адам жашоону, айланасындагыларды туура түшүнүүгө калыптанат. Төртүнчү, мээнин иштөөсүн жакшыртат. Эмори университетинин окумуштуулары китеп окугандан кийин адамдын интеллекти канча бир деңгээлге жогоруларын далилдешкен. Ал изилдөөчүлөр окуу менен мээнин нерв байланыштарынын саны физиологиялык деңгээлде көбөйөрүн аныкташкан. Бешинчи, депрессияны айыктырат. Китеп окуу депрессияны айыктыруу үчүн жакшы ыкма экендигин окумуштуулар тарабынан аныкташкан. Оор абалдан кутулууда 1 жыл бою китеп окуу менен алек болгон оорулуулардын абалы китеп окубай дарыланган оорулууларга салыштырмалуу кыйла жакшыргандыгын практика көргөзгөн. Алтынчы, китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңызга кызыктуу кылып көрсөтөт. Андан улам айланаңыздагылар талкууларда, таанышууларда, баарлашууларда сизге ишеним артып, сизге карата жакшы ойдо калышат. Жетинчи, китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепте канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каармандарга окшошууга аракет кылып, жашоосун китептегидей кызыктуу кылып жашоого умтулат. Ошондой эле көп окуган адам максаттарды так кое билүү менен бирге кыйынчылыктардан оңой кутулат жана сүйүүгө бай келет. Сегизинчи, көп окуган адам жигердүү жашоо образына ээ болот. Коомдук жана маданий органдардын жигердүү катышуучулары жашоосунда абдан китепкөй адамдар экендиги аныкталган.
9. Эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Адам китеп окуган сайын жаңы маалыматтарды алуу жана эске тутууга аракет кылуу менен мээсин машыктырган болот. Бул китепти үндү сыртка чыгарып окуу менен ого бетер бекемделет. Андан улам угуп гана коюучуларга салыштырмалуу окуган жана көп жазган адамдардын эс тутуму жакшы, ой жүгүртүүсү тез болот. Андыктан көп окугандан эч качан качпаңыздар. 10. Сөз байлыгыңыз кеңейет. Китеп окуу маалында окурман көптөгөн жаңы сөздөрдү кезиктирет. Натыйжада аны сөздүктөрдөн карап, сөз корун кеңейтет. Эч болбоду дегенде анча түшүнө бербей жүргөн сөзүнүн маанисин тереңден билип алат. Билип алган сөздөр менен адам сөз байлыгын гана кеңейтпестен билимин дагы бекемдеген болот. 11. Китеп окуу жазуу шыгыңызды арттырат. Китеп окуунун сыйкырынан адам кантип автордун жазуу стилин өзүнө өздөштүрүп алганын байкабай калат. Маселен, бирөөгө кат жазууда жакшы көргөн авторуңуздун чыгармасындагы өзгөчөлүктөрдү өзүңүздүкү сыяктуу эркин колдонуп калган болосуз. 12. Китепкөйлөрдүн күч-кубаты туруктуу болот. Китеп окубаган жана аз окугандарга салыштырмалуу күн сайын китеп окууну адатка айландыргандар физикалык оорчулуктарды оңой көтөрүшөт. Ошондуктан машыгуу залында оор көнүгүүлөрдү жеңил жана узакка аткара алышат. 13. Китеп окуу ачык айрым болууга жардам берет. Китеп окуган адамдардын идеяга бай экенин байкап эле жүрөбүз. Ырас эле китеп жаңы идеялардын булагы болуп саналат. Ошондуктан көп окуган адамдар кичинекейден чоң идея табууга жөндөмдүү келишип, кеңешчилерге анча муктаж болушпайт. 14. Чет тилин тез өздөштүрүүгө жардам берет. Дайыма китеп окуган адамдар жаңы нерсени тез түшүнө алышат. Ошондуктан китеп менен дос болгон адамдар чет тилин үйрөнүүдө кыйналышпайт. Он бешинчи. Альцгеймер оорусун алдын алат. Альцгеймер эс тутумдун кескин жогорулашына алып келген коркунучтуу оору. Бул оорунун китепти көп окуу менен алдын алса болот. Мээ да башка органдар сыяктуу эле мындай коркунучтуу оорулардан коргонууга муктаж. Андыктан бул абалдан сактанууда китеп окуу эң идеалдуу жол болуп саналат. 16. Бирге китеп окуу ата-эне менен баланы жакындатат. Психологдор бала менен бирге китеп окуу аны менен болгон жакындыкты кыйла жакшыртаарын байкашкан. Балаңыз менен мамилеңиз мээрим, сүйүү сезимдери менен жакындоосун кааласаңыз, анда аны менен ойноо, телевизор көрүү сыяктуу аракеттериңизди бирге китеп окууга алмаштырыңыз. 17. Каржылык абалды оңдойт. Статистикага таянсак, китеп окуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланбаган адамдар 43% түзүп, натыйжада алар жакырчылыкта күн кечирип келишет. Ал эми каржылык абалды жакшыртууга жол көрсөткөн китептерди окуган адамдарда каржы маселеси аз экендиги маалым.
Китеп көп окуган балдар окууда жетишкендиктерге көп ээ болушат. Китепти көп окуган жана окуудан ырахат алган окуучулар мектепте артыкчылыктарга ээ болушат. Ошондуктан мындай окуучулар гуманитардык сабактардан гана эмес, илимдердин падышасы болгон математика сабагын кызыгуу менен окуп, оңой өздөштүрө алышат. 19. Жакшы маектешке айланат. Башкалардын окуяларын окуу менен адам өзүнүн жашоосу тууралуу кызыктуу кылып айтууга үйрөнөт. Ошол эле маалда айтууга кызыктуу жана айтып убакыт коротпой турган нерселерди иргеп ала алат. Айткандарыңыз канчалык кызыктуу болсо, ошончолук кызыктуу маектешке айланасыз да айланаңызга сизге ишенген адамдар топтоло баштайт. 20. Китеп ааламдагы жакшы нерселерди көргөзөт. Ыктыярчылар жана кайрымдуулук иш-чаралары менен алектенгендердин негизги курамын жигердүү китеп окугандар түзүшөт. Анткени алар бардык жерден жакшы нерсени таап көрө алышат, жагымсыз абалдардан качышпайт жана жардам берүүдөн аянышпайт. Ошондой эле ал адамдар мындай көз карашта башкаларга жуктурууга аракеттенишет. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, биз сиздер менен китептин пайдалары тууралуу айтып өттүк. Баарыңыздарга жаккан болсо, пайдасы тийген болсо, абдан кубанычтабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сокулук районуна караштуу Краснооктябрь орто мектеби даярдаган мугалим Маматаева Динара Султанбековна.